1,121 көбөйтүү 0,1043. Бул сандардын көбөйтүндүсү канчага барабар? Алгач, өз алдынча эсептеп көр. Анда эмесе, бул сандардын көбөйтүндүсүн эсептейли. Алгач, 121ди көбөйтүп көрөлү 43кө. 43кө көбөйтүп көрөлү. Көбөйтүндүсүн эсептейбиз. Бирдиктен баштап көбөйтөбүз. 3 бирдик, 3'тү 1ге көбөйтсө 3, 3'тү 2ге көбөйтсө 6, 3'тү 1ге көбөйтсө 3, 121ди 3кө көбөйтсө 363кө барабар. Анда ондукка көбөйтөбүз, 4 ондук, ал 40ка барабар. Демек, бирдиги 0. 4'тү 1ге көбөйтсө 4, 4'тү 2ге көбөйтсө 8, 8 жүздүк, 4'тү 1ге көбөйтсө 4. Анда бул сандардын суммасын эсептейбиз. 3кө 0'ду кошсо 3, 6га 4'тү кошсо 10, 0 түшүп 1 көңүлдө, 3кө 8'ди кошсо 11, көңүлдөгү 1 менен 12, 1 көңүлдө, 4кө көңүлдөгү 1'ди кошсо 5. Көбөйтүндү 121'ди 43кө көбөйтсө 5203кө барабар. Ал эми бул жердеги 121'ди 43кө көбөйткөндөгү көбөйтүндү менен бул жерде берилген ондук бөлчөктөрдүн кандай байланышы бар болушу мүмкүн? Биргеликте карап көрөлү. 1,121 бул санды эгерде 100гө көбөйтсө, ал 121ге барабар. Мисалы, бул ондук бөлчөктү өтүрү жок кылып жазып алуу керек. Анда өтүрдү арт жака жылдырабыз. Алгач 10го көбөйтсө бул жерге жылат, 100гө көбөйтсө бирдиктин артына жылып калды. 121 болуп калды сан. Анда экинчи санды дагы карайбыз. Бул жерде санды 10, 100, 1000. Демек, санды 1000ге көбөйтсө, ал 43кө барабар. 0,1000ден 43'тү 1000ге көбөйтсө 43кө барабар. Демек, бул жерде сандарды 121'ди 43кө көбөйтүп, көбөйтүндүнү эсептеп алдык. Демек, көбөйтүндүнү кайра бөлүү керек. Демек, бөлсө биз бул жердеги көбөйтүндүнү таап алабыз. Бөлүү керек 100гө жана андан чыккан тийиндини дагы бөлүү керек 1000ге. 1000ге. Анда көбөйтүндүнү жазып алалы. 5203. Анда бул санды алгач 100гө бөлүү керек. Анда бул санды 100гө бөлүү үчүн сандын оң жагынан баштап сол жакты көздөй өтүр коюп бөлүп алсак болот. Анда алгач 10го бөлөбүз, 100гө бөлөбүз. 100гө бөлгөндө өтүр бул жерге коюлуп калат. Бирок аны дагы 1000ге бөлүү керек. 10го бөлөбүз, 100гө бөлөбүз, 1000ге бөлөбүз. Демек, өтүр бул жерге коюлуусу керек. Анда бул жерге сан жетпей калды, ага 0 жазып алабыз. Ал эми бүтүн бөлүгүнө дагы 0 жазып алабыз. Демек, 0,100,000ден 5203, 1,121 көбөйтүү 0,1000ден 43'түн көбөйтүндүсү 0,100,000ден 5203кө барабар. Демек, бул жерден эки ондук бөлчөктү көбөйтүүдө аларды бүтүн сан деп элестетип гана алып, ал сандардын көбөйтүндүсүн эсептейбиз жана ал сандардын өтүрдөн кийин бөлчөк бөлүгүндө канча сан бардыгын эсептейбиз. 1, 2, 3, 4, 5 сан бар. Демек, көбөйтүндүгө келебиз. Көбөйтүндүгө дагы 5 сандан кийин өтүрдү коюп коебуз. 1, 2, 3, 4, 5. Оң жактан сол жакты көздөй эсептейбиз. 1, 2, 3, 4, 5. Анда көбөйтүндү 0,100,000ден 5203 болду. Бул жерде биз негизинен санды ондук бөлчөктөрдү алгач 100гө жана 1000ге көбөйтүп алдык. Ал 100.000ге барабар болуп атат. Кайра көбөйтүндүнү 100.000ге бөлүп, ондук бөлчөктөрдүн көбөйтүндүсүн эсептедик. Ал эми көбөйтүндү
0,100 миңден 5203 барабар болду.